Mına buyursa kög at eкен. Atesi minip çıktı. Biz менен чогуу болуңуздар. Азыр бардык маалыматын сурап алабыз атесинен. Алланын ыраазычылыгы үчүн каналды колдоп, лайктан басып кетиңиздер достор. Ак боз ат экен бүгүн. Мынакей буйруса азыр биринчи эле атеси менен таанышайлы. Болду жерге токтоп жерге. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аты жөнүңөр? Менин атым Урмат. Урмат. Кеп учурашып коелу. Меники Жантөрө. Жакшы келдиңби? Келдик. Кыйналбай. Келдик. Урмат, анда бул өзүң кармап жүргөн атың? Ооба, бул Кудай кааласа өспүрүм. Колунан бери. Өзүмөн чыккан. Анда тегин жакшы эле билет экенсиң анда? Ооба, ата теги ачыдан алып келгем досума. Демек Жалал-Абадтын жылкысы. Жалал-Абадтын ачы деген айылын алмалуу алчалуу деген айыл. Айылдын аты эсиме чыгып калды. Досуман алгам атасы. Атасы жакшы ат болгон. Ким дегендердин колуна келген досуңа? Досум өзү досум группалаш досум Улук. Атасынын аты Абдымыталип деген. Болду мынакей. Мына Улук Абдымыталип акенин үйүнөн келген экен да бунун атасы. Атасы. Ал атасынын аты Эликсур деп кличка коюп берген мага. Өзү Сурат кочу. Сургоянын уругуна барат дечи эле да. Мынакей. Достор, дагы жакшы, анан баягы ал деле атактуу аттын баласы экен эле. Кален деген палбан чаап эме алган экен. Мынакей достор, эми мына айтылган сөздөр менен бат эле аттын линиясы дагы чыгат. Мына биздин көрөрмандарыбыз кайсы линияга барышын жазып калтырат сөзсүз. Анда эмесе аттын жашы канчада азыр? Аттын жашы 3 асый болду му? 3 асый. 6 жаш болуп калат. 3 асыйга өттү да уже, жаз келди ошондо. 3 асый болду да, мына жаз келди. Боючу бою? Бою 1.60 деп ойлойм. Бирок чындыгын өлчөгөн эмесмин. Мен баягы сата турган эме болгондо эме кылат эле. Өлчөпмүн да. Жакшы. Ат семиз экен, Ат көп туруп калды. Имилбей, улак болбой. Анан эми ушу кичине тиричилик байланыштуу эле сатып атам. Жакшы. Анан 2 жыл айгырына гарантия берем. Айгыр өзүм койгом 2 жыл. 2 жыл. Келсе кулундарын деле, бээни деле көрсөтөм. Болсо сүрөттөрдү чыгарып коебуз. Жөнөтөм же атасынын, балдарынын, жылкыда жүргөн жерин. Үйүрү жакшы. Үйү жакшы Кудай кааласа. Жанагындай бээлерди, кулундарды тиштебейт, Тийбейт. Булардын өзү мүнөзү жош мүнөз. Ор басырыктуулар. Жакшы. Бою ошондо 1.60 чыгып калат өзү негизи. Ат өтө мындай жөн эле чыгат да. Көчмөр ат экен достор, анда тездештирейли. Мына аттын кабак башы. Бул жака буруп алгын эле. Аттын мына кабак башы. Бою да узун экен, көкүрөк төшү. Буту колу таза, Колу таза. Ишик жок. Жок, аяктарында эме жок. Ишик жок экен достор, көргөнүңүздөрдөй. Айлантып да көрсөтүп коеюн. Аттын жашы 2 асый, жок 3 асый. Бою 1.60. Ошондо теги түгү бар, ачыдан келген экен. Шунун эжелери, карындаштары өзүм бээлерим. Шунун эжелери, карындаштары. Жакшы. Бүт эле. Бу улагы жөнүндө дагы кичине бир аз кеп кылайлы. Бу улага кандай бул? Улагы бар. Бар. Улагы торпок улакка жарайт. Жарайт. Ачыгы така улакка мен өзү көрүн айт эле турат. Мындай жоон жолту көчмөр, така улакка жеңил ат керек. Орурак дегине? Бул орурак. Келечил ат. Келеде торпок улакта келечил болуш керек. Келеге жакшы барат. Келеге жүрүп алгандан жүрө берет ичинде. Ал чыгып кетип жетпей койбойт. Жакшы, жакшы. Мен мага макташта эмес, келип адам көрүп баалайт да. Туура айтасың. Негизи минип көрүп баалайт.
Анда эмесе бул акчасын канчага коесуң? Акчасын эми жакындаштырып, Азыр мына жаз келди, элден акча качканбы ал? Ошол жагын караштырбайт. ойлонуп, Адамдар ала ала турган кылбайт. Баа элге окшоп 5-600 миң өйдө айта албайм. Аха. Бир жакын эле 400 миң деп айтам. 400 миң сом. Дагы сүйлөшөбүз, ал адам келсе жүз ысык дейт. Сүйлөшөбүз. Мынакей. Демек, жаман адаты жок аттын, а? Жакшы, Кудай кааласа. Бар жогу кароосу эмеси жакшы. Анда эмесе, ол кененирээк жерге чыгайлы дагы, могул жер тарыраак болуп калат экен. Бир чуркатып, чуркагандарын дагы биздин көрүүчүлөрүбүзгө көрсөтүп коелу. Нурмат, аттын оозу катуураак окшойт, а? Оозу катуураак чындыгында. Жакшы. Эле көрдүңөр. Мынакей достор, акчасы 400 миңге коюлду, да? Ооба. Кеми болот. Кеми болот. Адрес Шамал сайбы? Ооба, Нокен району, Достук айыл өкмөт. Мынакей достор, ушундай ат болду. Сургоюнго барат дейт. Эми бул жагын мына кимден келген айтылды, буйруса ал акелерибиз дагы көрүп турган болсо ой пикирин жазып калтырат деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух.